Айыга элегимде ооруканадан чыгууга туура келди. Ташиев билдирүү жазды. Өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазды. Анда коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу айыга электе ооруканадан чыгууга туура келгени айтылат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү кырдаал боюнча тактап коеюн. Бул кыйроону карап жүрөгүм ооруп жатат. Биз муну башыбыздан өткөрдүк. Карапайым калктын деструктивдүү элементтери тарабынан талап тоноого жана киши өлтүрүүгө, бизнести тоноого кантип жол беребиз? Баары тынчып, өздөрү чечет деп четте карап турсак, биз ким болобуз? Азыр жарандардын көпчүлүгү тынчтыкты каалап, боордош өлкө жардам сурап жатса, биздин четте турганыбыз туура эмес. Биз аймактагы тынчтык жана туруктуулук үчүн мен өз өлкөмдүн бардык жарандарын түшүнөм. Баарыбыз тынчсызданып жатабыз. Мени баары туура түшүнөт деп ишенем. Мен да адаммын, абдан тынчсызданып жатам. Бирок азыркы тапта тез жана натыйжалуу аракеттерди жасашыбыз керек. Өлкө үчүн өтө маанилүү маселени чечүүгө байланыштуу ооруканадан толук айыга элегимде чыгууга туура келди. Ооруп калганыма кечирим сурайм, рахмат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, бүгүн 7 январда кыргыз аскерлери жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык орнотуу миссиясына катышуу үчүн Казакстанга учуп кетишти. Белгилүү болгондой, Кант шаарынан Казакстанга 150 аскер жана 19 техника жөнөтүлдү. Жогорку кеңеш кыргыз өлкөсүнүн бейпилдик күчтөрүн ЖКК аркылуу Казакстанга жөнөтүүнү жактырып, андан соң президент аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча жарлыкка кол койду. Дүйнөдөгү эң чоң учак кайрадан Манас аба майданына конду. Бүгүн 7 январда эл аралык Манас аба майданына дүйнөдөгү эң чоң учак Мрия конгондугу айтылууда. Бул боюнча Манас аба майданынын басма сөз кызматына байланышканыбызда төмөнкүлөрдү билдиришти. Дүйнөдөгү эң чоң деп аталган учак Ан 225 Мрия эл аралык Манас аэропортуна мурункудай эле техникалык конуу жасады деп билдиришти. Ошондой эле анын себептерин ачыктаган жок. Эскерте кетсек, аталган учак 2021 жылдын 28 ноябрында дагы Бишкекке конгон. Нурсултан Назарбаев жана кыздары үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгып кетишти. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев жана кыздары үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгып кетишти. Бул тууралуу казак басылмалары билдирди. Маалыматка караганда, учурда экс-президенттин агасы Болот Назарбаев гана Казакстанда. Ким баш ийбеси жок кылынат? Токаевдин соңку кайрылуусундагы урунтуу сөздөрдү тизмектейбиз. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Бүгүн 7 январда Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев кайрадан кайрылуу жасады. Видео кайрылуу ЖМК аркылуу тарап жатат. Анда айтылган урунтуу учурларды тизмектөөнү эп көрдүк. Бүт аймакка мыйзамдуулук орнотулду. Бирок террористтер менчик жана мамлекеттик мүлктөргө кол салып, жарандарга карата курал колдонууда. Укук коргоо органдарына жана армияга эскертүүсүз түрдө ок атууга буйрук бердим. Чет элдин бирдиктүү, ынтымактуу чечимге келгиле деген кеңештерди берип жатышат. Кандай келесоолук, кылмышкерлер менен кантип сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт? Бизге куралданган, даярдыктан өткөн бандиттер менен кармашууга туура келди. Ооба, бандиттер жана террористтер. Ошондуктан аларды жок кылуу керек. Бул жакынкы убакта ишке ашат. Армениянын премьер-министрине, Беларустун, Кыргызстан, Таджикстандын президенттерине чын ыкласымдан ыраазычылык билдирем. Өзгөчө Орусиянын президенти Владимир Путинге ыраазычылык айтам. Алматыда бандит, террористтердин колунан административдик имараттар гана эмес, тынч жашаган калктын да менчик мүлктөрү талкаланды. Жүздөгөн жарандар менен аскерлердин саламаттыгына келтирилген зыяндарчы? Каза болгондордун үй бүлө жакындарына чын жүрөгүмдөн көңүл айтам. Биздин тарыхтагы бул кара туманды биз ыкчамдык менен басып өтөрүбүзгө шегим жок. Башкысы келечекте кайрадан ага жол бербөө керек.
Менин тапшырма менен бандиттерди жана террористтерди таап кармаганга түзүмдөр аралык комиссия түзүлдү. Алар күчөтүлгөн тартиптеги кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганына жарандарды ишендирип кетем. Алматынын өзүнө эле 20 миңдей бандит кол салды. Алардын акциясы аскердик, административдик, социалдык мекемелерге карата түзүлгөн так планы бар экенин көрсөттү. Алар өтө мыкаачылык менен даярданышкан. Эми жакшы жаңылык. Өлкөнүн айрым аймактарында интернет иштеп баштады. Бирок бул каалагандай туура эмес, чагымчылдык. Кимдир бирөөнү басынкан жана коомду адаштырган маалыматтарды таратууга болот дегенди билдирбейт. Мындай маалыматтарды тараткандар табылса, авторлоруна карата чара көрүлөт. Террористтерге каршы операция уланууда. Алар дагы деле куралдарын тапшырбай жатат, кылмышты жасоого аракет көрүүдө же ага даярданып жатат. Алар менен күрөшүүнү аягына чыгаруу керек. Ким баш ийбесе жок кылынат. Құрметті отандастар, елімізде лаңкестікке қарсы операция жалғасуда. Полиция, ұлттық ұлан және армиямыздың күшімен Конституцияға сәйкес заңдылық пен тәртіп орнату мақсатында ауқымды әрі күрделі жұмыс атқарылып жатыр. Кеше Алматы, Ақтөбе қалалары мен Алматы облысындағы жағдай қалпына келтірілді. Енгізілген төтенше жағдай режимі өз нәтижесін берді. Бүкіл еліміз бойынша конституциялық заңдылық орнатылды. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Высказываю также благодарность председателю Китайской Народной Республики, президентам Узбекистана, Турции, руководителям Организации Объединенных Наций и других международных организаций за слова поддержки.